Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз азыр сиздер менен көчөтканада турабыз. Биз эми көчөткана деп питомникте үйрөнүп калганбыз, баягы орус тили, орусча атынан. Питомник деген эмне дегенге токтолуп кетсек да. Питомник деген бул атайын жогорку сапаттагы көчөттөрдү өстүрүүчү аянтча, бул питомник деп аталат. Мен бир мисал келтирейин да. Мисалы биз Союз мезгилинде шунуру бар телефон иштетчүбүз. Андан кийин баягы кнопкалуу телефон иштеттик. Азыр эми мүмкүнчүлүгү жеткен iPhone көтөрүп калды. Ошо сыяктуу эле питомник көчөтканада көчөт өстүрүү, уруктук тамырларда өстүрүлүп атат. Анын мезгили өттү. Андан кийин эми полукарлик көчөттөрдү өстүрүү мезгили келип, ошону көпчүлүгү колдонуп атат, бирок кеңири жайыла элек. Башка мамлекеттерде инвитро деп лабораторияда көбөйтүү мезгили. Баягы iPhone көтөргөндөй, баягы питомник көчөтканадагы кийинки тепкичи, технологиянын кийинки жаңы тепкичи, инновациялык технологияларды колдонуш керек болуп калды да. Себеби баягы 5 гектар интенсивдүү бак отургуза турган болсо, 1 гектарына 1000, 1,5 көчөт кетет. Анан 10 000 деген, 100 000 деген көчөттү өстүрүш керек болуп атпайбы? Аны ошо инвитронун жардамы менен вирусу жок, оорулардан тазаланган ошондой көчөт өстүрүүгө Өзбекстанда өстүрүп атат, Казакстанда өстүрүп атат. Мисалы Өзбекстанда 1 гектар бакты $10,000 тамчылатып суугаруу менен көчөтү менен алып келип отургузуп берип атат. Кыргызстанда дагы ошондой питомниктерди уюштуруш керек. Питомниктин баягы маанисин жогорулатышыбыз керек. Баягы 30 жылдын ичинде питомниктер аябай көбөйдү. Бул жеке кызыккан баягы ишкерлердин гана небеси. Бул жерде сорттун так ошол сорт экени эске алынбайт. Клондук тамырлардагы полукарлик аралашып кетип атат. Уруктук тамырларда өстүрүп атат. Муну менен биздин багбанчылыгыбыз жогорку деңгээлде, жогорку сапатта өнүгө албай калат да. Ошонтун баягы багбандар үчүн, фермерлер үчүн кошумча окуулар болсо, ушундай теле берүүлөр болсо, баягы кызыгып интернет тармагында да өтө көп маалымат, көңүл бөлүп, ушул айрыкча көчөткана менен иштеген кишилер ошол сортту так аткарыш керек да. Мисалы, апробированный сорттор деп. Мисалы, реттелишес дедикпи, ошол реттелишес болуш керек. Биздин базарда карай турган болсок, алмалардын сорту түрдүү. Бир карасаң первосходко окшойт. Первосход сорту бирөөнүкү бир аз башка, бирөөнүкү бир аз башка болуп эле клондору көбөйүп кетти да. Муну менен биз дүйнөнүн рынокко чыга албайбыз. Супермаркетке кирсек, Европа башкактан ташып келген алманы карасаңыз, бир типте окшош баары. Ошондой конкурентке способный, конкурентке чыдамдуу бактарды уюштуруш керек. Анан апробированный сортторду өстүрүш керек, клондук тамырларды колдонууга өтүш керек. Ушул көчөтканаларды көбөйтүүдө бизде агроинженерлер жетишеби, адистер жетиштүүбү? Аграрный университеттеги агайлар менен биз тыгыз байланыштабыз. Алар менен дагы иштешип, алардын баягы тажрыйба питомнигине барып дагы алар менен көп иштешип жүрөм. Атайын агрономия деген факультет эле бар. Аяктан атайын агроном садоводство деген факультети да жок да. Бир эле группаны кичине неметип коюшат, бирок толук ушу багбанчылык. Бизде адистерге болгон муктаждык бар экен. Бизде адистерге болгон муктаждыктар өтө көп. Көп жерлерде өзүнчө мурда агроном болуп окуган, бирок багбанчылык боюнча эмес, мындай самоучка деп коелу, өзү үйрөнүп алган адистердин кеңеши менен гана багбанчылык өнүгүп келатат да. Ошон үчүн баягы ошондой Айыл чарба академиясында дагы багбанчылыкка тиешелүү адистерди чыгарыш керек. Багбанчылыктын өнүшүгө көңүл бөлүш керек болуп калды да. Атайын бак отургузуу үчүн полукарлик көчөттөрдү өстүрүүдө көчөтканаларда башынан мондай бир эле таякча кылып форма бербестен көчөттөргө ушул көчөтканада бутактантып чыгарыш керек. Мондай кылып бир түз таякча кылып көчөт чыгарганда сатып алган багбан бул көчөттүн 80 сантиметрдин өйдө жагын кесип салат.
Андан кийин могу жактан бутак чыгартып 1 жыл убактысы кетет. Ошон үчүн көчөтканаларда көчөттөр атайын мондай формасы менен чыкканы бул максатка ылайыктуу болот. Мына стандарттуу талапка жооп берген көчөт 6-7 бутагы болуш керек. Баягы Европада А класстагы 10 евро болуп турган көчөттөр ушундай 7 бутагы болот. Анан бул бутактанганда ушул бутактардын учундагы мөмө бүчүргө айланып калган болот да. Анан бул мөмө бүчүр багбан бул көчөттү апарып тигиндей кесип салбай отургузат. Отургузганда биринчи жылы эле гүлдөйт. Биринчи жылы түшүмгө бат кирет. Ошон үчүн полукарлик, карлик көчөттөрдү алганда экинчи жылы түшүмгө 5-6дан мөмө байлап калат да. Ошон үчүн көчөтканада көчөт өстүргөн кишилер ушуга көңүл бөлүш керек да. Жөнөкөй багбандын 1 жыл убактысын текке кетирбей, баягы өскөн 0,5 метр, 80 сантиметрди отунга кесип салбай, питомникте ушундай форма берип коюш керек көчөттөргө. Көчөт тандаганда алып аткан киши могуга караш керек да, могу жерлеринечи. Могу жер башка, мына бул свет башка. Ушунан эле көчөт кыйыштырылганын билет да. Могу жерде мына кыйыштырылган жери турат. А эгерде кыйыштырбай туруп эле кесип койсо, ал свети окшош болот могу жер. Үстүнкү бөлүк менен могу тамырдын свети окшош болот да, анда жапай экени билинет. Булар баягы 2 жылдык көчөттөр. Орто бойлуу подвой. Могу жерди мен азыр кичине ачайын да. Монтимон тамыр чыгарат да, түптөп койгондочу. Анан ар бирин бөлүп алып кетет. Андан кийин ушуга тамыр көчөт сорт кыйыштырылат. Бул MM 106 орто бойлуу клондук тамырдын эне түптөрү. Бул эне түптөр 10 жылга чейин түшүм берет деген мындай тамырларды берет. Эми мисалы үчүн могу тамыр байлаганды мен могу жерден кесип алсам, кескен жерден могу жерден бир кесилген жерден 3-4 чыгат. Ошентип отуруп толук камдуу түшүм берген мезгилинде 22 тамыр берип калат, бир түп. Биринчи баштаган киши мондай эле бирөөнү тигет, бирөөнү эле. Аны отургузат, жерден 3 сантиметр өйдө кесет могу жерден. Кескенде анан 3-4 чыгат. Аны биз түптөйбүз. Жайында 3 жолу түптөлүш керек. Мынчалык кичинекесинде бир түптөлөт, бир аз чоңойгондо дагы түптөлөт, ушу картошкадай түптөлөт да. Түптөгөндө тамыр байлайт. Тамыр байлагандан кийин ар бирин кесип алабыз жазында ачып туруп, анан көчөт кыйыштыра беребиз, бул жактан дагы чыга берет. Ошентип мондай эне түптөр 12 жыл түшүм берет. Ошон үчүн көчөтканаларда мындай клондук тамырларды бирөөлөрдөн сатып келбестеринде көчөткананын өзүндө ушундай маточниктери болуш керек, эне түптөрү болуш керек. Так MM 106 орто бойлуу тамырдын эне түбү. Же болсо карлик M9 тамырдын эне түптөрү деп өзүнчө клетка болуп өзүнчө туруш керек. Ар бирин өзүнчө тигиш керек. Анан өзүнчө Жана Голд, Риттелише, Стар Кримсон, эрте бышкан, кышкы сорттор деп туруп аны кыйыштырып алып кете берет да. Андан кесип алгандан кийин жазында отургузулду. Мына жаздан бери мына ушунча мен мончалык эле отургуздум да, кесип алып келип. Ушунча өстү жаздан беричи. Анан августта монтип кыйыштырып койдум. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстандын шартында полукарлик көчөттөргө өтүшүбүз керек. Полукарлик тамырларды көчөт өстүрүүдө, көчөтканаларда полукарлик тамырларды колдонушубуз керек. Кыргызстанда алманын эле полукарлик, карлик дегенин билебиз көп кишилер. Өрүктүн полукарлик тамыры бар экенин, кара өрүктүн полукарлик тамыры, гүластын полукарлик тамырлары бар. Ошолор жөнүндө маалымат көп дыйкандар билбейт. Ошол тамырларга өтүп, көчөт өстүрүүдө багбанчылыкты полукарлик тамырга өтүшүбүз керек. Мурункудай бийик өскөн тамырларда көчөт өстүрүп, ал көчөттөрдү жайылта бергенде, мисалы үчүн Бишкек шаарынын айланасында новостройкалар, жаңы конуштар. Жаңы конуштарда жер кичинекей, ал жерге
баарыбыз алма экибиз керек, гүлас кара өрүк экибиз келет. Анан ал жерге бир эле түп батып калат, бийик өскөн болсо. Эгер полукарлик кылсак, анда 3-4 бат отургузуп тиккенге ылайыктуу. Ошондуктан баарыңыздарга сунуштайт элек, полукарлик көчөттөргө өтүү. Бул келечеги да кенен, анан баягы мөмөлөрү да чоң болот. Ошон үчүн полукарлик кулондук тамырларын көчөт өстүрүүдө колдонууну сунуштайбыз. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.